Биз суроо жообубузду баштадык. Биринчи очуп депутаттар чөт, конечно. Жакшы деп. Ойлор да. Кайсы анекдот айтып берейин? Силер айтып бергенди? Чөткөн. Пряник түшпөйт эжеке. Анда эмес. Мен главный ролду ошону эле билем да, беркилер мындай эле. Çıkan emmi kulakçı biz erten gel dostum desem bir yakın uyaldı. Салам достор, сиздер менен Эрмек, Айдана үчөөбүз бүгүн мекендештерибизден Москвада эмгектенип жүргөн мекендештерибизге бир кыска нуска 3 суроо берелик деп келдик. Кандай суроолор билерме? Биринчи суроо 120 деген санды укканда эмне эсиңизге түшөт? Жана ошондой эле экинчи сурообуз Кыргызстандагы 5 депутаттын ысымдарын атап берсеңиздер деген. Жана ошондой эле акыркы сурообуз 3-чү суроо. Кайсы фракциялар ушул тапта Ак үйдө иштейт? Ошондой суроолор. Чындыгында бул суроого көпчүлүгү жооп билбейт экен. Мен деле билбейм. Ошон үчүн бири-бирибизден маалымат алып, сиздер дагы билип, мен дагы үйрөнүп, мен дагы билип алайын деген максатта бул видеону тартып жатабыз. Кыргызстан 120 деген санды укканда эмне эсиңизге түшөт? 120 деген санды укканда биринчи очуп депутаттар чөт, конечно. Жакшы деп. Санды 2-литровое масло эске келет да сразу. Абдан жакшы байке. Ойлор да. Койлор? 120 sandı? İşte kedili oyuma geldi. Депутаттар келет. Абдан жакшы 20. Машина номереси келет. Эми депутаттар да. 120 сом келет. Келет. 120 дагы нелер келет? 120 досум келет. Ошончо удасыңыз көп. 120 санды укканда 120 депутат эске түшөт биринчиден. Жакшы байке. 120 санды укканда 120 деген санды укканда. билбейм. 120? 120. 120 degen sanı emmi kanday desem emmi 120 değil mi? 120 байке. 120. сом, 120 рубль. Rubil var vereyim. Жок, 120 рубль кереги жок байке. Бул видеонун максаты ушу кыргыз элим ушул жакта мигранттар ушу кандай депутаттар иштеп атат. Кимдер иштеп берип атат, ошол аттарын билеби, кайсы фракциялар иштеп атат, ошону билели дегенбиз. Ошол максатыбыз. Сиздин оюңуз кандай? Элдер негизи эле ким иштеп атат, ким отурат, ким какта жүрөт. Вообще азыр политика менен эч ким кызыкпай калды. Чындыгын айтканда мен деле кызыкпайм, бирок кызыгыш керек экен. Биз келечегибиз оң болуш үчүн алардын баарын билишибиз керек. Ким биздин өлкөнү башкарып атат, ким биздин өлкөдө ким эмне кылып атат. Ошо 120 койбу, депутатпы, ким эмне кылып отурат. Жакшы, анда эмесе экинчи суроого өтөлү. 5 депутаттын атын атап бере аласызбы? Жок, политикадан жокмун. Жанар Акаев, Жээнбеков. Жана гимнди билбей калган байкенин аты ким эле? Антонович. Билбегенов да коелу. Кол депутаттар жакшы билчү. Кимдер? Садыр Жапаров бар, Текебаев бар, так кимдер бар? Аида деген точно фамилиясын билбейм. Жанар Акаев, Жакшы. Лимонбеков, 2. башкасын билбейм. Жакшы. Жок. Вообще депутаттарды тааныбайсызбы? Так, Бабанов, Текебаев, 2. Мадмаров, 3. Так, Жанар Акаев. аны тааныбайм. Тааныбайсыз. Мейли. Депутаттар да бар. Жок. Таптакыр тааныбайбыз, Тааныбайм.
Кимин айтайын эми? Көңүлүңүз каалаганды айта берсеңиз болот, эжеке. Садыр Жапаров, Жакшы. Өмүрбек Текебаев, 2. Мадмар Адханов, Үч. дагы ким? Да экөөнү айтайынбы? Экини айтып койсоңуз. Эсимде калбаптыр. 5 депутат. Келинчегиңиз да жардам берсе болот. Айдай күндө болгон жеңеңиз бар экен. Биринчиси Садыр Жапаров, Биринчи, жакшы. Ташиев, Экинчи, Текебаев, 3, Алтынбек Сулайманов. 4. Депутаттардыбы? Бешөнү. Кимдер бар? Теке брат. Депутаттардын атын билбейм. Же болбосо сиз жооп бересиз. Депутаттарды атын билбейм вообще. Таптакыр билбейсизби? Вообще да кызыч эле. Мондай тура алайынчы, өкүңүздөргө мондай кылып. Ошого сурак эле Жанар Акаевди сыйлайм, алайлык өзүбүз айла. Келиңиз байке. Келсең, кел дос. Уялчак байкебиз экен. Келсең эми улакчы биз эртең кел досум, келсең бияка уялба. Бакыт Төрөбаев, Жанар Акаев, эме токтоптур. Баягы Улук Ормонов. Ормонов токтоптур. Дагы үч болду, дагы экөө ким эле токтоптур. Жакшылардан сүйлөп аткан баягы Нокаттык ким эле? Нокаттык бар го? Ал Зукпар өзгөнүн да, Зукпар. Життештерди эле тааныйт. Ошо дагы бирөөсү ким эми? Да бирөөсүн айтып койчу дос. Депутат Өмүрбек Текебаев. Экиси Өмүрбек Текебаев колдо өзү Өмүрбек Текебаев ошо. Бар. Жок. Таптакыр депутаттарды тааныбайсызбы? Мен сразу момент айтып берем болсом керек. Макул, эми может аракет кылып көрөсүз. Жок. Тилекке каршы билип, кызыгып, ой жүгүртүүлөрүн өзгөртүшсө жакшы болмок биздин кыргыз элибиз. Ошондон анан биздин Кыргызстаныбыз өзгөрөт деген ойдо болчумун. Жана ошондой эле өзүбүз да оюбузду өзгөртүп, биз дагы ошолорду карап, байкап, ошондо жүрөлү, байкап. Эми биз ошого жардамдашып өзүбүз аракет кылабыз. Буюрса, келечекте алдыда. Анда эмесе кезекти 3-чү суроого берели. 3-чү суроо. Азыр Ак үйдө кайсы фракциялар иштеп атат? Билбейм анда. Атамекен ошол болду. Атамекен партиясы Бир бол. Өнүгүү прогресс, бир бол. Кыргызстан, бүтүн Кыргызстан. Жок. Айтып атпайм, мен саясатка биздин дегеле мол эмеге кызыкпайм. Партиялар. Аны билбейт экенмин. Бирок Атамекенди эле билемчү. Астарына. СДПК. Кыргызстан, Экинчиси, Республика, үчүнчүсү, Атамекен, төртүнчүсү, бешинчиси, алтынчысы бир бол. Өнүгүү прогресс, бир бол. Чоң рахмат байкелер, эжекелер. Партиядан жок, азыркы партиялар билбейт экен. Партиялар Фракция, партиялар. Ак үйдө отурган. токтоптур. Телефонду карай турчу. Ай келсең атасың өкө. А дегенде СДПК. СДПК ооба. Кайсы досум айтсаң сен жакшы билетиң го досум өкө. Камера түшпөсө үстүнө голосун тугуш болчу. Уз койсоң досум сен ошол. İşte bütün Kırgızistan. Атамекен, Адахан Мадымаров. Адахан Мадымаров иштеп атабы? Телефондон. Бизден 5-4 жылдан бери бар элекпиз да Кыргызстанга. Al iştebeyt. Gelecekte onutuğa prezidentlik. Өткөндө келгенде бардык баягы Адахан Мадымаров жакшы сүйлөдү. Сөзүн анча-мынча улдук алды, кулакка жакшы сүйлөйт го. Жакшы байке, чоң рахмат. Иштериңизге ийгилик. Экут менен келдик ушул жерге. Экут менен Кыргызстанга кайталы, аманчылыкта. 2000 сом акча менен. Чоң рахмат байке. Чоң рахмат. Жүргүлө. Чоң рахмат байке. Кыргызстандын эмеси бар, сапсаканасы бар. Атажурт, Кыргызстан, Атамекен, СДПК, Атажурт бар. Ну, Атажурт республика менен бирге. Чоң рахмат.
СТБК иштейт, Атамекен, 2, Өнүгүү Прогресс, 3, Кыргызстан, 4, бешинчиси Кыргызстан, Атамекенди айттым, Атамекен айттыңыз партия. го байке. Сак саламат болуңуз. Ишиңизге ийгилик байке. Чоң рахмат сизге. Партияларды Атамекен партиясы. Атамекен партиясы. Бир бол. Бир бол партиясы. Республика партиясы. СДБК ол? СДБК партиясы. Мына достор, биздин суроо жооптарыбыз аягына жетип келди. Сиздер өзүңүздөр күбө болгонуңуздардай көпчүлүгү бул суроого жооп билбейт экен. Мен да билбейт болчумун, бирок бул суроо видео аяктаганында мен уже бүт өзүмө керектүү маалыматтарды алып алдым. Бул суроолорго өзүм жоопту алдым. Урматтуу туугандар, ошол бүгүн дагы көп суроо жооптор болду, кызыктуу жооптор болду, кызыктуу суроолор да болду деген ойдомун. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин каналга подписацияны жана класс басканды унутпаңыздар. Сиздер менен Эрмек жана мен Айдана болдум. Жана ошондой эле биздин операторубуз Адилет байке. Атамекеним, ардактуу жерим, 120 деген санды бир нерселер эске түшүп атат. 120 деген санды эстегенде 120 кой терисин жамынган каршкылар эске түшөт. Мен билгендеримден Канча фракция Өнүгүү бар? Прогресс эң биринчи. Ошону шайлагам мурун. Андан кийин СДБК, андан кийин Атамекен партиясы, Бир бол партиясы, Кыргызстан партиясы, Республика Ата Журт партиясы. Анан сөзгө коноп бере кетсеңиздер, ошол урматтуу депутаттар, ишенип шайлаган сиздерди элдер. Өмүрүңөргө берекет, тапкырлар деп айтсам да болот го дейм бул жерден. Эл жер үчүн иштейли, баарыбыз тең, депутаттар дагы жана ошондой эле мекендештер дагы ошондо Кыргызстан өнүгөт деген ойдомун. Сиз жанагы биринчи суроону мага бере кетсеңизчи. Сизге сурообу? Сиз берген суроону эле кайра сизге берем да. Биринчи суроо. 120 деген санды укканда эсиңизге эмне түшөт? Мен 120 деген санды укканда айылда Кыргызстанда. Байкемдин 120 кою бар да. Ошо 120 койдун жарымынан көп кутуруп кеткендер да. Эми ошолорду кантип дарылаш керек, же болбосо дагы бир нерсе кылып кантип мындай өзгөртүш керек, же мындай кайсы жерлерден дары алыш керек, кандай ветеринарларга кайрылыш керек, ошолор эсиме келет да. Элди багам деп барып атасыздар да. Анан Кыргызстан үчүн бекер эл жер үчүн да иштеп бере аласыздарбы? Менин суроом ушул депутаттарга. Чоң рахмат. Бул видеону депутаттар көрөбү көрбөйбү билбейм. Көрүп калса ушул суроом. Бул видеону мигрант третейсин көрүүчүлөрү көрөт, бирок жетет бул видео. Эгерде биздин көрүүчүлөр активдүү болуп таратышып, комментарий калтырып. Эгер активдүүлүк керек болсо, мен сизге жардам бергенге даярмын байке. Иштешели, Кыргызстанга кызмат кылалы.